Жүрөгүңдөн айландым карындашым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасыңбай. Чындыгында менин жолдошумдай жолдош эч кимде жок да. Мен секунддай бала. Жок, чындыгындачы жок. Уже жетпей кеткен, точно подкаблучниктен деп айтпай калдык. Мойнун алышты аларчы. Биздин бала болбоду дешти да. Бизди уруштурган аябай кызыктар. Бизди уруштургусу келгенде түшүнбөйдүң. Жакының деле, алыстар деле. Бирок ал нерсе бизге вообще эме кылбайт. Таасир этпейт. Такыр. Качан бала болосуң деген. Мен ал сөздү 2 айлык, 1,5 айлык келин болгон кезимен баштап бугам да. Анан тийип атканда деле мен ажырашам деген ой менен тийгем да. По-любому мен ашып кетсе 2 ай же 3 ай жашайм, ажырашам деп эле тийгем. Үй бүлөлүк тамашалар менен күйөрман топтогон Ильяз менен Айтурган бул ирет Алма Медиа YouTube каналына маек беришти. Блогерлер акыркы жаңылыктары менен бөлүшүп, учурда ишкердик менен алектенип жаткандарын айтышты. Бул курс ачылгандан кийин блогерликтен бир аз эле бир топ эле алыстап кеттиңиздер окшойт. Учурда эмне менен алектенип атасыздар? Эл сиздерди сагынып калды. Баракчабыз ошондой эле актуалдуу эле азыр. Просмотрлар деле ошондой эле. Бул сиз катталып эле окшойсуз бизге. Көбүнесе сиздерди курстан эле көрөбүз да? Ооба, курста эле болуп калды, ошол жактан видеолор көрүп басым жасап атабыз да. Анан күнүстүн баары ошол жакта өтүп атса, анан ошол жакты эле тартканга туура келип атат. Айылга барганда айылды тартып коебуз, каякта болсо ошол жакты тартып атабыз. Блогерлик деле өзүнүн жолунда уланып атат. Сан курс деп сөз кылып калдык. Ал жакта ишмердүүлүк кандай жүрүп жатат? Сонун жүрүп атат. Жакшы, жаман эмес. Эмне түрткү болду эжеке? Айтыңызчы, ушул суроону сизге узатайынчы. Бул курсту ачышыңызга. Хоббиңиз беле кандай болуп калды? Курсту ачканга Кененирээк токтолсоңуз ушуга. Негизи мен курс ачам деген такыр оюм жок болчу. Бирок мен тиккенге, ошол дизайнерский тарабына аябай кызыгат болчумун кичине кезимден эле. Анан өзүм дайыма тигип жүрөм. Тигип келгенмин. Анан ошондон жана катталуучуларым окутпайсыңбы дегендер, мындай сурагандар көбөйүп, анан башка курстарга барып алдангандар көп экен. Анан элдер суранып атышат, бир жагынан алданып атышат. Андан көрө мындай өзүм окутуп көрөйүн деп ачып калдым. Анан ачканда дагы өзүмө ишенген жокмун. Биринчичи мындай мугалим алдым, атайын ошол тарапты билген, ошол окута турганчы. Анан ал мугалимим алдым, бирок жыйынтык болбой атты да. Сайма. Үй интернети менен телевидение. Секундасына 100 мегабитке чейинки ылдамдык. 200дөн ашуун телеканал. Старт жана О кино кинотеатрлары. ТВ приставка акысыз. 55% арзандатуу менен. Бул кыял эмес, чындык. Сайма менен жашооңду ыңгайлуу жана жайлуу кыл. Сайма күйгүз толугу менен кошул. Анан болбой, анан өзүм окутуп көрдүм. Өзүм окутуп көрөйүнчү депчи. Анан өзүм окутсам жыйынтык жакшы болду. Багы окуучулар дагы ошол ченелген убакыттын ичинде көп кийимдерди тиккенге жетишти. Анан алар тигип атса, анан сүйүнүп аны мен интернетке киргизем. Анан ал жактан алардын тиккен кийимдерин көргөн катталуучуларым дагы окушуп, ошентип эле азыр убакыт өткөн сайын окуучунун саны көбөйүп кетип атат да. Наоборот, башка жактарда мындай убакыттын өтүшү менен азайса окуучулары, а бизде тескерисинче көбөйүп атат. Ошентип эле ачып калдым. Анан негизи менин максатым башка. Мындай мен тигүү жагында көбүнчө мен өзүмдүн брендимди чыгаргым келип, ошол үчүн окуганмын да. Ошол менин максатым ошондой болчу, кыялым. Курс ошентип эле кокустан жана катталуучулардын суранычы боюнча ачылып кетти, бирок ал дагы сонун кетип атат. Мен өзүм аны кызыкканым үчүн. Анан буюрса, андан башка дагы ошол эле тармакта башка пландар бар. Буюрса аларды дагы ишке ашырабыз. Бул ишти жүргүзүүдө жолдошуңуз менен дагы бир кеңештиңиздер да. Кандай сөздөрүн айтты биринчи башында? Жолдошум мен не десем дайыма колдойт. Колдоп келген. Экөөбүз такыр мындай акчабыз жок кезде дагы эмне баштасаң ошол акчаны мен сага таап берем деп
мурун ошентип айтат элем. Ошентип колдоп келет бул ишке жолдошумдун көбүрөөк эмеси эмне дейт эле? Салымы чоң. Бул мени алдап коет эме деп. Чыныгы эркек дейт. Катынды угуш керек дейт. Мен ошентип эле келатырмын, өзүм эркек сезим. Жакшы. Бул негизи ишкердик кылуу оңой бекен эжеке, айтыңызчы. Кандай кыйынчылыктардан өттүңүз? Өтө кыйын азыр сырттан көрбөйлөр ошол мен биздин Эми айсберг машина эле көрөт да. Анан ой булар мынча окуучуну окутуп акчасын эмне кылып атыр экен, эми ушунун баарын аш кылып алабы деп баягы ар ким өзүнүн деңгээлине жараша сүйлөй берет да. Анын аркасында эмне деген эмгек, эмне деген эмне деген кадамдар жатканын биле бербейт эч ким. Анан ошол биздин жыргал жашоону эле көрө албагандар бар, суктангандар бар айтор. Ар ким өзүнүн деңгээлине жараша сүйлөйт экен, жүрөт экен, анан биз тыя албай койдук, анан жүрө эле деп койдук. Уруксат бердик да болсо. Анан мурун сиздер тойлорго да чыгып калчу элеңиздер. Биз көп көрчү эле сиздерди. Азыр ошо тойлордон көрбөй калдык. Чакыруулар көп эле болот атабы негизи? Же тынуучу жарыялатсыздарбы? Чакыруулар эми сезон башталат да, ошого да бир-эки пландап атканбыз. Много эле кичине тартына берет, уялып эле. Өзү жеке даярдайт да, кыз uzatууна чалып берет. Өзүнчө бир дастаны коркуп атыр, мынтип атыр, мен аркасынан дуктан берип атып да айдап. Ага чыккан такыр мага жакпайт. Эмнеге жеке? Сүрдөй берет ошондо. Өтө уялам, мындай сүрдөйм элденчи. Мисалы мен ойбойма койбой эле болсом жанагындай алып коет. Эмелерин заказ алып коет. Тойго анан айла жок чыгыш керек болот, жоопкерчиликти алгандан кийин. Ошол алгандан баштап той өтүп бүткөнгө чейин мен кыжалат боло берем да. Жүрөгүм сыгылып, күн жакындаган сайын титирегендерим күчөп, ресторанда ошо кызды алып киргичекти калтырак баса берет. Ал мен аябай түшүнөм, менин да башыман көп өтөт да. Анан той бүтөт, баары сонун алып кирет. Бул баары бүткөндөн кийин машинада келип, жаным, мен ырчы болуп кетейин деп Астында кайра ошентип дейсиз. Кайра эле болуп кетет окшойм, жакты аябай дейт. Кайра эле экинчи заказ келгенде башталат, ырда боюнча болду эле концерт ошондой. Бул эми тойлорду алалы дей берет чоорачы. Бул ырдааганды жакшы көрөт. Анан мен болсом мага жакпайт негедир. Жанагындай сүрдөгөндө корккон ошолор мындай таасир этет, ошол жакпайт да, сүрдөгөнүмчү. Анан эмнени айтайын деп аттым эле. Анан бул эми тойго заказдар келе берет, бирок мен аны жанагы чорага билгизбей, жок кыркып тыштай берем да. Анан бунун аккаунтуна жазгандарды бул болсо сразу макул деп алып алат. Демек, сизге жазгандарды сиз ошентип эле айтып коюп турбайсызбы? Жок деп коем. Бир шылтоо айтып коем да, ал күнү биз биякта болуп калат экенбиз, биз биякта болуп калабыз деп ушинтип. Жок дебейм го мындай. Мындай убактыбыз туура келбей калат экен деп. Мындай учурда сиз эфирде айтып атасызбы же жолдошуңуз да билеби? Сиздики да беретчи. Ошо билгизбей эле айтып коем. Ильяс мырза, айтсаңыз, Айтурган эженин амбициясы аябай күчтүү, же биз жаңылышабызбы? Кандай ойлойсуз? Тыпырчылайт, кичине тарт ылдый кылып турбасаң кетип калмак бул мыктар. Өтө күчтүү, кой деп турат. Мисалы, Айтурган эже эми тартынып калган учурлар да болот да. Анан сиз кантип басасыз ошону? Тартынышты. Өзү тартынып өзү жазып эле жүрө берет. 1 саатта 2-3 жолу тартынып, 2 жолу жазып эле. Сиз Кантип жазасың дейт, жазгандарың айтсаң? Ошондой жазбайт экен да, тарынганда. Ошондой болуп калды окшойт биздин жолубуз. Бирек көп колун жетет ошол. Сиз айтыңызчы, келиңиз. Ошол эле. Тарынганда келип койсо эле Эми биз анчалык деле мындай чач ташып жатып калбайбыз. Былыктан эркелеген сыяктуу болуп тарынчабыз да, өтө деле урчун нерсе жок. Ильяс байкени подкаблучник дегендер да көп экен да, чынында. Ушуга кандай жооп бересиз? Кандай карайсыз дейчи? Эми подкаблучник дегенде мен ошону мындай кеңирээк түшүнбөйт экенмин. Подкаблучник деп
өзүмдүн оюмда жанагы аялдын тилин уккан, аялын сыйлаган эркектер да айтат деп түшүнүшөт го эртең. Эгер ошон чын эле ошондой эркектер подкаблучник болсо, анда чора подкаблучник. Окуп көрүш керек экен ошондой подкаблучник негизи кандай адам. Бул сөз сизге кандай тиет? Подкаблучник катындан коркот. Коркот десе анда ал уже чорага тиешелүү эмес. Катындан коркот, баруу дейт өзү катына. Бизден мындай да. Чора көп кишинин эмесин, оюн сразу эле өзүнө укпагантип кабыл ала бербейт да. Өзүнүн ордун билет, өзүнүн баасын билет, өзүнүн эркек экенине ишенет да. Анан эми кээ бир андай бар да, эмичи көрүп эле жүрөбүз. Жана аялым кой деп койбойсуңбу? Же болбосо мынтип мындай болуп кетип атыптыр десе, барып туруп жана аялын уруп салат же сабап салат. Уже ал өзүнө ишенбеген эркек. Жанагы өзүнүн ошо күчү менен өзүнүн эркек экенин көрсөткүсү келет да. Мисалы чораны деле достору канча шылдыңдап, ар нерсени айтат. Эми бизди уруштурайын деген ойдо эмес, тамашалашыпчы. Туугандар айтат. Туугандар бирок точно уруштурайын деп айтышат. Достору просто тамашалап айтышат да. Анан айткандай чора алардын сөзүнө мындай кыспайт да, эч жеринде дагы мындай. Ошол сөз ошол жерде калат, болду. Азыр туугандар да айтышат деп калбатсызбы? Туугандар көп эле жолу айтышабы? Кандай болот? Көп айтат. Көп айтышабы? Азыр уже токтоп калды башында. Азыр уже жетпейт экен. Точно подкаблучник экен деп айтпай калдык. Мойнун алышта аларчы. Биздин бала болбоду дешти да. Мындан чыкпа дешти экен деп ошентип түштү окшойт. Бизди уруштурган аябай кызыктар. Бизди уруштургусу келгенде көп. Түшүнбөйсүң. Жакын деле, алыстар деле. Бирок ал нерсе бизге вообще таасир этпейт такыр. Башында ошол сөздү укканда кандай кабыл алышсыздар эле? Башынан эле? Башынан эле ушундай. Ой, даже чорага келип эми катынын башынан кармашым керек болчу, мындай Азыр кеч болуп калды. дегендер деле уже кеч болду, сен кармай албайсың деп. Мындай эми ошол менен бунун жинине тийип экөөсү уруштурайын дешет да. Бирок ал нерсе эшикке ашпайт. Сизге угуз эле айтышат ал сөздөрдү. Бул келип туруп мага кайра ха кылат да, келип ушинтип атат го деп каткырыпчы, кайра экөөбүз күлөбүз. Анан мен ошол сөздүн айынан ал эмелерибизди, туугандарыбызды мындай жаман деле көрбөйм да, наоборот мындай күлүп эле коем, анан барып бештик болгондой эле мамиле кыла берем. Себеби ошондой чөйрө мен деле таң калам, каяктан эмне болуп чыгып калган. Мен деле ошондой чөйрөдө өскөм, аябай катуу акелер бар. Катын көргөндө титиреген акелер бар. Мен өзүм атам деле мисалы ушундай катынга бекем адамдар болот. Мен каяктан мындай ойдо жаралып калганын түшүнбөйм. Али күнгө чейин оюңузда. Сиз бир нерсе айтайын дедиңиз эле. Унутуп калдым. Ошол кыскасы ошол уруштурганга аракет кылбайлы болду. Майнап чыкпайт. Пайда чыкпайт. Биз көкпеттиктин айынан урушабыз. Мисалы сиздер элге таанылдыңыздар, чыгармачылыкта жүрөсүздөр, анан мындай достор да көбөйсө керек. Чынында. Эми аларда чыныгы достор, жалган достор убакыт көрсөтөт. Көп эле чөйрөбүз чоңойду, тааныш билиш, колубуз узарды деген. Мисалы, ошол достор көбөйт деп калдыңыз. Жакшы болду деп айтайынчы. Достор кыянаттык кылып, же болбосо сизге аркаңыздан мындай жаман сөздөрдү айткандар да болсо керек. Болот, аларды бетинен эле тааныйм. Тааныйсыз. Андай учурлар сизде деле болсо керек, айтыманчы. Аркамдан айтып билбейм. Менде дос жок. Мен досум болот. Мен дос дегенде кандай, мисалы мен буга чейин башка чөйрөдө жүрчүм да, такыр эле кайта ишене жокчу. Аяктан көптөгөн ийгиликтерге жеттим. Тааныш билиштер болду, ошо чөйрөдө достор болду. Ийгиликке жетип бийигирээк турсаң, бүт баары сага жакындай берет экен. Анан ал чөйрөдөн мисалы ордун жоготсоң, чачырайт экен да. Сүрөттүгү өскөн таракандардай эле. Бирөө-экөө калат, калгандар жок. Элден кандай суроолорду көбүрөөк угасыздар? Качан бала болосуң деген. Кандай жооп бересиздер ага?
жооп бербейбиз. Ошол боюнча эле калып жооп бербейбиз. Биз каяктан билебиз качан балалуу болушубузду? Болгондо болот. Аны билгенде биз мына күнү балалуу болобуз деп айтып коюп кеңири жүрмөкпүз. Мен ал сөздү 2 айлык, 1,5 айлык келин болгон кезимен баштап угам да. Келин болуп түшкөндөн кийин эле 1 айдан кийин эле ошол суроолор келип баштайт. Азыркыга чейин келет. Тескерисинче ошол биринчи айтылганда мындай катуу тийген, жана эми эле келин болуп келгениңди айтсайчы, анан азыр уже мындай катуу тийбейт. Ошол учурда катуу тийген учурда ыйлаган күндөрүңүз болду беле? Мындай ал кезде эми ыйлабайсың да, таң каласың да, эми эле түшсөң эмне сурап атат депчи. Азыр жок, кандай болбойт. Ыйлаган эмесмин такыр. Андай суроону айынан ыйлаган эмесмин. Мисалы, сиз азыр кыялыңызды өзгөрттүңүз, анан жана посттордо чыгарып атпайсызбы? Менин апам ушундай депчи, эми апаңыз да чыгартса жакындачы. Анан өзүңүздү кимге окшоштурасыз көбүнесе? Апаңызгабы? Атама. Атаңызга Апам окшоштурасызбы? экөөбүз вообще эки адамбыз, эки дүйнөбүз да. Экөөбүз карама каршыбыз. Эми мындай бетме бет отурганда ой пикирибиз карама каршы эмес, кыял жоруктарыбыз. Мен мисалы бирөө менен урушсам, апам такыр бирөө менен урушпайт да. Жана апам экөөбүз бирдей чоң иштеп жүргөнбүз да. Бир магазиндечи, анан мен апам кой урушпа дей берчү. Анан бир күн апам алыстап кеткен, жана уруша турган кызым барып туруп бачагын чалып салгам да. Апам келип аны кайра ыйлайт да, андай мен урушуп атсам, апам кайра мени болуштура албай, биякта тура албай ыйлай берет да. Урушканымды көрүпчү, урушпа депчи. Ушунчалык жоош, мындайча айтканда, буйруса, мындай бейишке түп-түз эле кире турган аял да. Атам окшошмун мен, атам кыйын. Сөзмөр окшойт атаңыз. Жок, сөзмөр деп айта албайм. Бирок тирилик жагында кыйын. Баштаган ишин аягына чыгарат, уктабай иштейт, мындай ошол иштеген жагына, аракет жагына, сүйлөгөн жагына деле, ошо бирөөгө жооп берген жагы деле ошол кыял жоруктарым атам окшош көбүнчө. Бул мен кыялданганда кыялдар орундалат дегенге ишенем да. Эмне ыялдангысы деп. Бойлук кезиң аябай катын алгым келет. Кыялданчу элем да. Катын аябай шок болсо, сулуу болсо деп өзүмчө кыялданчу элем. Анан ушуга туш келип калдым. Кыялдангандай бүт барып түп келишет. Анан еще бонуска тамакты аябай сонун жасайт. Анан тиричиликке тың. Экөө бонус болуп калды. Ошо экөө бонус болуп калыптыр да. Ашыкча болуп чыгып кыялынан сыртка. Сон кыялыңыз орундалып тур чынында. Айтыргандай сиз айтсаңыз анда, сиз Ильяз байкедей мырзаны кыялдадыңыз беле өзү? Менчи Эфирден сурап алалы. Кыялданганда мен эме деп кыялдангам. Чыгып буга суктанып турган. Мага суктанып эле отура берсе депчи, жолдошум деп. А мен өзүмдү күзгүдөн карайм да. Өзүмдү күзгүдөн карап алып эле анан ушунчак да сулуу. Элечи мынча жашынакайымды анан эми ушул сулуулугумду, ушунун баарын баалаган күйөө болсо экен депчи, ушинтип кыялданчумун да. Анан точно ошондой да. Ошол эми багы эфирде айта турган нерсе эмес, ошо суктанып эле отурабыз бири-бирибизге. Суктанган эмне болсун? Жок, мен да мынчалык суктансын деп кыялданбадым деп. Бул жагы катуу кетти окшойт. Бул сөзгө кошуласызбы сиз? Суктанып отурасыз. Баягы көчөдөн деле өтүп калат го сулуу кыздар чыккан. Карайм да, ушул экен. Кайра мени тыкырет да, үйдө мындан дерски бар, яңам карап. Чындыгында менин жолдошумдай жолдош эч кимде жок да. Мен секунддай бала. Жок, чындыгындачы жок. Азыр эркектердин почти 90% ошол мындай мен эркекмин деген менен деле ал өзүнүн ою менен эмес, көчөдөгү же ошол тааныштары, туугандары, досторунун ою менен жашайт да, кое алып антпесин, эментпесин депчи.
Анан мен сүйгөнүмдүн ошол плюсу бар. Өзүнүн ою менен жашайт. Анан мен ойлогом да, күйөөгө тийгичекте андай бала жок деп эле ойлогом да. Ойлоп көргөн дагы эмесмин, ушундай бала бар бекен депчи. Анан бар жок эле ошол эркектер ушундай болсо керек, жанагы кысып эле үйдө отур, анан мынтип деп эле уруш чыгара берет го. Башка эле бирөөлөрдүн анан ошондой болсо эмне кылам деп. Эми көрүп деле жүрөсүң, өзүм атам деле эми ошондой да жанагы апам урушат эми. Жина бирөө келип атам митет депчи. Айылда баары эле ошондой болот го. Анан аларды көрүп мен деле эми мындай болсо мен күйөөм менен жашай албайм го. Күйөөгө тийип эле ажырашып кетем го деп эле коркчумун да менчи. Ажырашып кетем деп ойлогом. Анан тийип атканда деле мен ажырашам деген ой менен тийгем да. По-любому мен ашып кетсе 2 ай же 3 ай жашайм, ажырашам деп эле тийгем. Анан атама жана септерди алдырып атканда дагы кымбат септерди алдырып, анан ушуларды сатып, анан анын айткан бир жолу анан кийин ал чыккан эмес. Чыкпай калды беле. Ошентип эми турмушка чыкканмын да. Страховка ужечи жашоодо мен септеримди алып, күйөөм менен ажырашам, септи сатам дагы, акчасын алып туруп өзүмчө тиричилик кылам. Ошол кезде эле мен максатым ушул болчу, азыркы болчу да. Мындай окуп, билим алып, ошол кийимдерди жаратуу болгон да. Анан мен атам ошол нерсеге окутпай койгон, медик окутуп койгон да. Анын атам башкача ойлоду окшойт дейм да. Азыр уже түшүндү ал нерсе жакшы эле кесип экенинчи. Ал кезде жанагындай чебертип, андай кереги жок эле кесиптеп баалабаган да. А мен анан күйөөгө тийгенден кийин билгениңи кыл дей берчү. Баары эле ошентет го, бар жок эле атине бияка барып келенчи десең, жок барбайсың, күйөөгө тийгениңи күйөөң менен барасың, күйөөң менен мынтесиң, күйөөгө тийип каласың деп эле ушул сөздөрдү көп айтылчу. Анан мен ойлойт элем, күйөөгө тийгенде деле по-любому күйөө кылдырбайт. Андан көрө мен күйөөгө тием дагы, ажырашам дагы, андан нары атам алдына келем деп ойлобойт элем вообще-чи. Ажырашып, атамдын алдына келбей, ажырашканым атама айтпайм дагы, андан нары барып, анан өзүмдүн ошол максаттарымды ишке ашырам деп ойлогом. А бирок ал нерсе болгон жок, ошол ажырашпай эле, наоборот, колдоп, эмне кыласың, мынтели, макул деп ушинтип анан. Ошо үй бүлөнүн сакталган сыры да бир ошол дейм да, психологдор айтышып калат. Күйөөң менен түбөлүк жашайм десең, удобный аял болбой дейт да. Күйөөң айтканын кечкелерин кыла берсең, сен агызың. Бул болсо андай эмес да. Өзүнө комфорт түзөт биринчи. Анан кийин мага. Мен сиздерден бир жандуу сурагым келип атат. Да берели. Эл жакшы көрүп жүргөн ырды суранайын, жана агатайым эле ошол ырды ырдап чыктыңыздар беле? Мен баштайынбы? 1, 2, 3. Алатонун козулагы магдыраган ай, агатайдын кабагынын ачылбаган ай, кабагыңдан айландым агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынарсың ай, кабагыңдан айландым агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынарсың ай. Көк көйнөктүн этеги желбиреген ай, карындаштын жүрөгү элжиреген ай, жүрөгүңдөн айландым карындашым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасыңбай, жүрөгүңдөн чимирилдим карындашым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасыңбай. Сонун чыгарма. Өнүңүздөргө береке, талантыңыздар ташкын берсин. Ушундай алтындай убактыңыздарды бөлүп биздин YouTube каналыбызга келип бергениңиздерге сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Эч качан арыбаңыздар, карабаңыздар, жаркылдап эле жүрө бериңиздер. Рахмат, сиздер дагы YouTube каналыңыздар өсө берсин, катталуучуңуздардын саны көбөйө берсин. Бул просмотр болсо, бул видео көп просмотр алсын. Чоң рахмат. Монетизацияга кайра туташып калсын. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик, дагы көптөгөн чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат, сиздерге дагы 40 жүжелерин тартып коюңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздер менен коштошпойм. Кийинки маекке чейин жакшыланыңыздар.